Ал азыр депутаттар өзүнө кабылына келип калышты. Сөз чыгарып бир башка адамга зыян келтирүү бизде андай жок. Негизи популисттер анда кимдер анда? Курч тирешип бизде болгон жок. Биз дайым сүйлөшүп жүргөнбүз. Стратег киши. Сиз үчүн жөнөкөй да ал. Ар бир адам ушакташат. Ал эч мындай секрети жок. Сизчи? Кандай өзүң досуң менен анча-мынча секреттешесиң. Ал ушак эмес, мындай саясий чөйрөдө кандай бир кадамдарды сүйлөшөсүң. Ушундай окшогон сөздөр болот. Ал ачык эле сөз болот. Бирок мындай сөз чыгарып бир башка адамга зыян келтирүү бизде андай жок. Популист анда көрбөптүр да, ким жазган болсо ошол ушактычы. Жок. Популист дегенде өзү негизи популист, эгерде мен популист болсом, анда негизи популисттер анда кимдер анда алар? Супер популисттер анда. Популист экениңизди майыңызга албайсыз. Саясатта популист деген болуш керек деген ойдо болдум. Мен мисалы мурда ойлоп жүрө берчимин, ишти көп аткарсаң ушу ишке баалайт депчи. Акыркы учурда байкап атам, популисттерге көп ишенип калат экен да. Сөз сүйлөйт дагы иши жок, бирок ага көп ишенет экен да. Ошон үчүн мындай бир түшүнүк пайда болуп калды. Бул саясатта популист деген болуш керек деген ойдо болуп атам да. Бирок мен популист деп мен өзүм эсептебейм. Бүгүнкү күнгө чейин мен 2010 жылдан баштап менде мамилем жок. Алар мен мамиле кылбадым. Жылы мамиле болгон. Телефон аркылуу. Мен аны таймайм. Мен Бакиев учурунда мен министр болгонмун. Жаш министр болгон, эң жаш министр болгонмун. Ошондо жаш кадрды өстүрүү багытында мени ушундай көтөргөн деп эсептейм да. Нааразы эмессизби? Кимге? Бакиевке? Нааразычылыгыңыз жок, пока жок. Бул Аскар Акаевдин анын өзүнүн пикири. Менде мындай суроо берген да, Аскар Акаевдин келишине сиз кандай карайсыз деп. Эгерде сотто же башка бир кылмыш иштери жок болсо, келсе келе берсин деп айттым. Ар жерде атаандаштыкта тиреш болот. Аны эч ким жокко чыгарбайт. Биз 17 шаарда катыштык, жергиликтүү кеңештерде. 14 шаарда биз утуп чыктык. Бул биз үчүн өтө чоң жакшы жеңиш, жыйынтык деп эсептейм. Ата журт менен өнүгүү тирешип атабы? Азыркы учурда мен жок. Тирешпейсиз? Тирешкен жок. Мындан нары? Мындан нары да тирешпейт. Азыр биринчиден биздин бул мындай жердеш катары биздин агабыз. Аны биз инелер катары биз колдойбуз. Биз ата журт партиянын лидери болуп жүргөн, мен өнүгүү партиянын лидери болуп жүргөн. Биз мына президенттикке аттанып атканда дагы съездде өткөзүп атканда биз бири-бирибизге съездге барып жүргөнбүз, жылуу сөздөрдү айтканбыз. Мындай курч тиреш бизде болгон жок. Биз дайым сүйлөшүп жүргөнбүз. Андай дагы сырткары биз бириккенбиз бир учурларда. Калпак жабыш. Калпак кийгизип, биз бириккенбиз, жакшы сөздөрдү айтканбыз. Мен чындыгын айтканда ал киши стратег киши. Мен ошолдо жакындай мамиле болуп калдым ошол учурларда. Ошондо мен байкадым, ал абдан күчтүү стратег киши экен деп байкадым. Ал сөздү мен дагы угуп калдым бир жолу. Тамак деле ага барган жокмун. Сиз наоборот кошумчалап койсоңуз болот. Ал дайыма ошо интернетте бир эле маселе бар, бул дары болсун деле маселеси бар. Башка эч нерсе жок. Ушул суроодан тажасаңыз керек. Жок, тажаган жок менен. Ал ошол учурда мен аны
кетип аткан президентти мен ушул салтка жараша жакшы жылуу сөздөрдү айттым. Биз ошондо ал ошол кезде куугунтукка учураганда мен барып ушул Ош шаарында когалан болуп кетпесин, кан төгүлүү болуп кетпесин, абдан сенден суранам деп парламенттик шайлоого биз чогуу барабыз деп макулдашуу кол койгонбуз. Ошондо менден эч нерсе кеткен жок. Кийин парламент шайлоонун астында ошол кезде Гайыпкулов Искендер Торобаевичти жана генералды, фамилиясын унутуп калдым, генерал чакырып, ушул кезде айттым, мына биз 2015-жылга шайлоого катышып атабыз, мына сиздер киргиле деп айткам. Ошондо мага мындай деп айтып калышты, биз киребиз бир шарт менен деди. Биз киребиз, Мырзахматов Мелисти спискке киргизип, ушу борбор шайлоо комиссия каттаттырасың депчи, каттоодон өткөзөсүн деп. Ал кезде анын иши үстүнө иш козголгон да. Мен ошондо кепилдик бере албайм, спискке киргизем. Бирок аны борбор шайлоо комиссия каттатабы, мен аны кепилдик бере албайм, анткени бийлик менин колумда эмес деп. Ошондон кийин алар жок анда деп өздөрү чыгып кеткен. Атамекенге барып Мырзахматовду спискке киргизген, бирок каттоодон өткөзө алган жок. Ошон үчүн менден бул биригүү боюнча келишимде мен сөзүмдө турдум. Эмне үчүн ушунун баарын убагында журналисттерге айтып койгон жоксуз? Айткам аны баардыгын. Ким учурларда, ошол учурларда кимге керек эмес экен да маалыматтар. Мисалы, 90-жылдагы мен студент кезинде окуган досторум бар, ушул достор менен дагы мамилем бар. Классташтар мен бизде орус класста окуган үчүн классташтын баары Россияга кетип калган да. Алар менен телефондо сүйлөшүп жүрүп атабыз. Эми кандайдыр бир адамдын балким көрбөй калат, сезбей калат, балким учурашпай калат өзүнүн кезинде. Тиги адамда ушундай алылат экен да, тиги боюн көтөрүп калыптыр, бизди көрбөй калыптыр, биз учурашпай калыптыр дегендемде, эми аны атайлап эмес да, балким баягы көрбөй каласың балким. Ошон үчүн баардык адамдар адам өзү атайлап кылбайт. Бирок ага боюн көтөрүп ал деген адам сырттар адам баа берет ошо. Ошон үчүн ушундай сөз айтылат. Бүгүнкү күндө менде 5 балам бар, 4 уул, 1 кызым бар. Экөө студент, бирок бул жерде азыр иштеп атышат. Журналист. Жок. Кыргызстанда иштеп атышат. Бир чоң балам бир заводдо иштейт. Экинчи балам алдагы заводдо иштеп атат. Ошон үчүн минген машина жөнөкөй, бир машина үлгүсүн айт десеңиз айтып берем. Жөнөкөй эле Камри машинасы бар бирөөсүндө. Камри жөнөкөй. Эми бул баягы 220 эмне деп коет, Камри деп бар го жөнөкөй машина. Сиз үчүн жөнөкөй да ал. Жок, сиз үчүн жөнөкөй. Экинчи балам анын эски 1993-жылкы машинасы бар, Mercedes, ошону менен жүрөт. Бирок мен кошумча айтып коеюн. Биз өндүрүштө жеке менчик мекемелерде иштеп келгем, менчи. Өмүр бою бизнесте жүрдүм, депутатка чейин. Баарын мен Кыргызстанда заводдорду кургам, чет мамлекеттерде, Дубайда мен заводдорду курган эмесмин да. Ошонун баардыгын биз куруп, биз ушул үй бүлөгө өткөзүп бергенбиз да. Бирок мен бир нерсени байкайм, бизнеси жок чиновниктердин кыздары, балдары бизден дагы жакшы машина, кымбат баалуу машинада жүрүшкөнүн мен көрөм. Жеңем кандай машина дейт? Жеңеңиз машина эми үйрөнүп атат. Мындай жаңы. Эми чындыгын айтканда ага жаңы машина алып берем. Дагы бир мен айын кеп уктум эле, бул точно калпачын билбейм. Сизди экинчи аял алды дешкен. Ал дагы сөз бар. Уктум анда. Эч кандай. Кызыңыз бар экен? Жок, бул жалган сөз. Мына сиздер ушул ушактын айынан жакшынакай үй бүлөнү дагы бузуңар келет да. Менде абдан жакшы үй бүлөм. Менде сонун, мындай биз түшүнгөн үй бүлөбүз. Өзүңүздөр эле байкайсыздар, мен келинчегим көп мындай
публикага чыкпайт. Эмнеге? Өзү жактырбайбы же сиз жактырбайсызбы? Жок. Өзү жактырбайт. Публика чыкпайт. Ал иштерман адам. Ошон үчүн ал Инстаграмда дагы жок. Мындай да, мисалы азыр актуалдуу темалар абдан көп. Электроэнергия тарифтери боюнча, чек ара маселеси боюнча, азык түлүктүн баасы кымбатташы боюнча, ушул учурларда биз мына азыр өзүбүздүн оюбузду айтабыз. Тариф боюнча өз ойду айтабыз, сунуштарды беребиз. Анан кечээ мына 6 октябрдан баштап эми биз революция болду. 80% добушун берген президенттик башкарууну колдоп беришти. Ушул 80% берген добушту биз ошо макул болуш керекпиз. Азыр мына чындыгын айтканда, азыркы учурда мындай официалдуу берген маалыматка ишенбей, жалган фейктерге көбүрөөк ишенип калды. Ошо эл берген добушка дагы баш ийбей калдык да. Ошон үчүн бул жерде дагы биздин өзүбүз кыргызстандыктар да тарбияланыш керек да. Акыркы суроом, ошол Октябрь революциясынан кийин сиз маек берип атып, шайлоого катышкан партияларды бир аз мындай табалагандай болдуңуз да, ошону көрмөксүңөр дегендей кылып. Жок, мен андай айткан эмесмин. Анткени мен шайлоонун жүрүшү, шайлоодо кандай болгон кыйынчылыктарын мен баарын билем. Оор процедура. Кечээ мен бир журналисттен сурадым. Ал шайлоого катышты да, журналист бала, жигит. Шайлоого катышып, анан мен сурадым андан. Атын айтпай эле коеюн. Сурадым. Атын айтсаңыз Болоттон сурадым. Болот сен шайлоого катыштың, кандай десем, өтө оор экен деди. Бул бизге эмес экен деп айтты. Анткени ал жерде агитатор жалдаш керек. Ал жерде бензин куюш керек, тамак ашын бериш керек, энергия кетет, күч кетет, ден соолук кетет. Ошон үчүн ушул мезгилде мен айттым, депутаттар, сиздер чарчап калдыңар, мен түшүнөм туура силерди. Бирок бизде баягы шайлоого катышкан эмеспиз, бизде күчүбүз бар дегендей. Ушундай сөз эле айттым, ал жакшы эле сөз. Азыр мына мисалы жарым жыл өтүп калды, азыр депутаттар өзүнө кабылына келип калышты.